Саламатсыздарбы, кезекти маанилүү маегибиздин коногу Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөтүнүн иш башкармасынын клиникасынын башкы директору профессор Гүлмира Байытова. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Гүлмира айым, студиябызга куш келиптирсиз. Мына медицина тармагында биздин билишибизче 2017 жылдын жыйынтыгы менен сиз иштеген ишкана алдыңкы бир клиникалардын бири болуп, жана өзүңүздү дагы жеке ушул алдыңкы жетекчи деген сыйлыктарды алды деп уктук эле. Бүгүн ошо өзүңүз иштеген клиника боюнча азын улак коомчулукка бир маалымат берип кетсеңиз. Рахмат. Саламатсыздарбы. Мен клиника боюнча айтсам, биздин клиникабыз бүгүнкү күндө өзүнүн атын өзгөрткөн 2014 жылы. Себеби мурда биздин клиникабыз лечебно-оздоровительное объединение управления делами президента болсо, биз 2014 жылы клиническая больница управления делами президента болуп переименовать эткенбиз. Себеби биздин клиникабыз азыр 3 направление боюнча акыркы 5-6 жылда чоң иштерди жасадык. Бул биринчиден бул клиническое направление деп коебуз. Бул биздин больницабыз азыр жана оздоровление эле эмес, именно дарылоо боюнча лечебный процесстерди. Себеби дегенде бизде чоң жакшы многопрофильный реанимация ачылган. Биздин хирургический отделенияда 650дөн көрөк операциялар жасалат. Анын жарымы лапароскопический операциялар. Биздин клиникабыз азыр көп направление боюнча иштеп атабыз. Биздин реанимациябызда многопрофильный дегенибиз бул жактан послеоперационный инсультныйларына, жүрөк ооруган, инфарктный пациенттер, өпкөсүнөн ооруган бүт ооруларды биз дарылай беребиз. Анан кийин мындан башка дагы биздин больницанын өзүнүн өзгөчөсү, биз реабилитация боюнча. Канчалык кишилер инфаркт болушат, инсульт болушат. Ошол боюнча биз целое направление реабилитация пациентов. Ошол боюнча чоң иштерди кылып атабыз. Экинчи направлениябыз бул образование. Образование биз азыр на постдипломное обучение, медицинский институт постдипломное обучение, ошол жерден биз курсы геронтология гериатрияны ачканбыз. 2012 жылы ачылган бул курсы. Бизде на Кыргызстандын 356 бүгүнкү күнү врач окуп кетти. Это актуальный вопрос геронтологии гериатрии деп айтылат. Анан мындан башка бизде азыр клинический ординатор окуйт институт бүткөндө, жана ординатура, интернатура. Бул мединститутунда, медакадемиянын, КРСУнун и Национальный центр кардиологии и терапии имени Мирахимова ошонун клинический ординаторлору биздин реанимацияда жана биздин поликлиникабызда алар обучение түшөт. Андан башка биздин 3-чү направлениябыз бул научно-образовательная, научная деятельность. Научная деятельность боюнча биз уже на Министерство образованиядан уже 2-нчи жолу научно-исследовательский работаны выиграть этип грант менен. Биз азыр ушул тармакта дагы чоң иштерди кылып атабыз. Гүлмира айым, биздин билишибизче сизди бул ооруканага келип жетекчи болуп иштегенге чейин коомчулук жүрөк оорусун дарылаган эң жакшы, эң дилгир, өз кызматын жакшы билген дарыгер катары билишчү эле. Бүгүнкү күндө ошол кызматыңыз эмне болду? Сиз жетекчилик болуп, мурдакы сиздин ооруларыңыз кимге кайрылып жатышат, же дагы деле өзүңүзгө келип жатышабы? Ошол жөнүндө да бир суроолор келип түшкөн экен. Бул жерде биздин Бишкектин тургундары көбүнчө берген суроодо биз ошол мурда сиз иштеген клиникага кайра барып өзүбүздүн врачыбызды таппай калдык деп. Бул боюнча коомчулукка эмне айтып өтөсүз? Туура, мен 20 жыл иштедим. Национальный центр кардиологии имени Мирахимова. Мен ал жерден и кандидатский, докторский защита кылдым. 20 жыл реанимацияда иштегенден кийин мен мындай тяжелый ооруларды, инфарктный в основном инфарктный ооруларды дарыладым. Бирок ал жерде иштегеним мага көп таасир берди. Мен именно медицинский эмен боюнча. Мен на спецбольницага өтүп атканда 2011 жылы ушул вопросту өзүмө задавать эткенмин. Мен бул жака өтсөм, канчалык менин ошо квалификациям, канчалык менин ошончо жылдан бери, 20 жылдан бери алган знаниям, ошол пациенттерим эмне болот деп. Ошондуктан мен өткөндө эле 2011 жылы биз
азыркы клиникада биз чоң реанимация ачтык. Ошол жерде мурдагы окуткан эле мен клинический ординаторлорумду окутуп эле атам. Өзүм күндө реанимация кирбесем болбойт, себеби дегенде бул менин спецификам, бул менин квалификациям. Анан бул жерде биз эгерде мурда биздин больницадагы учетто тургандар инфаркт, инсульт болсо башка больницаларга барчу да. Анан 2011 жылдан бери биз өзүбүздүн жана прикрепленный контингентти өзүбүздүн реанимациясында азыр чыгарабыз. Кабыл алып өзүбүз дарылайбыз. Бул жерде мен айтып кетишим керек, биздин азыр клиникабызда аябай көп жакшы мындай кандидат наук, доктор науктарды привлекать эттик, жаш врачтарды үйрөтүп атабыз. Ошондуктан мен ойлойм, жетекчи эле болбой, врач деген мен агайым Мирахимов даже 80-ге чыкканда ал ооруларды көрүп, биздин медицинасы эч качан калбаш керек деп таштаган жок. Мындан келди ушу бизге кайрылган сиздин мурунку сизди көрсө эле, сизге барса эле айыгып кетчүдөй болгон сиздин ооруларыңыз дагы деле эске кайрылып турса болот экен деген ойдо болдук. Мына дагы бизге келген суроолордун бири бул президенттин жана өкмөттүн иш башкармасынын клиникалык ооруканасы деп айтылып калып, булар деген жөнөкөй жарандарды дарылабайт, булар ак үйдөгүлөрдү, чоңдорду, анан кийин ушу колунда акчалууларды гана дарылайт деген түшүнүк бар экен. Бул боюнча дагы бир аз маалымат берип койсоңуз, анткени бизде деген мурда өкмөттө иштеп кеткен же болбосо биздин саясий ишмерлер, коомдук ишмерлер, бүгүн пенсиядагы аксакалдарыбыз деле көп да, биз аларга да көңүл бурушубуз керек. Ошол боюнча дагы азын-аулак сөз кылып кетсеңиз. Биздин клиникалык ооруканасында бүгүнкү күндө 10,5 мың адам поликлиникада прикрепленный контингент деп коебуз. Ошолор обслуживаться этилет. Алардан айтып кетишибиз керек, процентный отношение карасак, мындай чиновниктер эң эле аз. Бүгүн чиновник болуп иштесе, эртең ал иштен түшсө, ал учеттон чыгат, чынын айтсак. Основной контингент бизде бул жана пенсионеры за особые заслуги. Кыргызстанга көп иштер ашкан, заслуженный, элге эмгеги сиңирген, эмгек сиңирген заслуженный деятели бүт направление боюнча бизде учетто турат. Андан башка Кыргызстан баатырлары, анан көп жылдан бери биздин больницада мындай платный медицинские услуги деген бар. Платный медицинские услуги бул жерде өзү каалагандар да келип туруп, биздин больницага просто учетко туруп алса болот. Жана диспансерный наблюденияга контракт заключать этип туруп, анан биздики мондой как частный эмес да, бизге государственный болгондон кийин спецсчет деп коет. Спецсчеттон бизге учетко турушат. Ценовая политиканы антимонопольно карап турат. Ошондуктан биздин частный клиникаларга караганда 2-3 эсе арзан. Биздин акча төлөй турган отделенияларыбыздан. Анан кийин условиялары да жакшы. Ошондуктан бизге стационарда бир 40% койкабыз бул хозрасчет боюнча. Бүт каалагандар келип бизде дарылана берет. Анан бизде комплексный обследование түшөт. Ошондуктан очередь дайыма бар, очередь көп. Биз бүгүнкү күндө чоң акцент диетическое питанияга берип атабыз. Биздин больницада бүгүн школа здоровья поликлиникада ачылган. Школа здоровья боюнча биз мындай көп оорулардын алдын алуу боюнча көп иштерди кылабыз, биз профилактика боюнча. Ошондуктан бүт направление развивать эткенден кийин, больницага түшкөндөн кийин биздин ооруларыбыз алар комплексный көрсө, бүт диагнозун коюп алсам заодно, эми даже вот азыр иштеп аткан даже молодежьту карасак, алар баары заняты да, баары вот вакыты жок. Больницага түшкөндөн кийин ошол бар жогун текшерип алсам, диагнозун коюп алсам деп бизге көбүнчө ошол баары обращаться кайрылышат. Гүлмира айым, мына дасыккан дарыгер катары ушул жүрөк оорусу боюнча башка тармакталбай эле коелу. Анткени бул боюнча абдан жана кыргызда жакшы сөз бар, чымчыкты сойсо деле касапчы сойгон жакшы болот дегендей. Ушу жүрөк дарыгерлиги боюнча бүгүнкү биздин медициналык академиядан бүтүп келген биздин студенттерибиз, келечектеги врачтарыбыз бардыгы эле аларга көбүнчө айтышат, жетиштүү билим албай жатышат. Алар бизге келгенде мурунку
мындан бир 20-25 жыл мурунку бүткөн биздин ошо дарыгерлерге караганда бүгүнкү окуп бүткөн биздин студенттерибиз, келечектеги дарыгерлерибиз абдан эле жетишсиз билим менен келишет деген ойлорун айтат. Ушул кардиология боюнча сизге келген, сизден жана ординатурасын өткөн биздин ошол келечектеги дарыгерлерибиздин абалы жөнүндө, алардын канчалык жетишкендикте билим алып келип жаткандыгы жөнүндө да айта кетсеңиз. Я не совсем согласна за сиз айтканыңыз менен. Себеби дегенде, биз окуп атканда деле, вот азыркы деле студенттердин арасында, мен 6-курска өзүм сабак беремин, внутренний болезни боюнча. Анан буларды азыр карап көрсөң, студенттердин арасында аябай эле целеустремленныйлар көп эле. Ошону билимди алайын дегендер. Даже биз окуп аткан караганда азыркы студенттерге мен айтам, мен агайларым айткан сөздөрдү айтам. Силер раз уж ушундай самый гуманный профессияны выбирать эткенден кийин, силер плохим врачом нельзя быть. Жакшы врач болушуңар керек. Себеби дегенде, биз адамдын именно самый ценный бул здоровьясы, бул жизнь, өмүрүнө бүт ошого биз бороться аткандан кийин, вот студенттердин знаниясыны мен аябай текшерем. Бирок биз ошолорго мына сабак берип атканда, ошолор менен ординатурада өтүп атканда, все-таки вот мындай наставничество кичине азайып баратат деп ойлойм. Аларга мына направление берип, аларга монтип берип, түшүндүрүп, анан кийин на самом деле азыр медицина мурдагыдай эмес. Биз көбүнчө жана оборудованияларга, жанагы результаты ишенип калып, анан жанагы контакт с пациентом аз болуп, анан пациенттерге вакыты жок да эч ким отуруп алып, аларга диеталарды түшүндүрүп, кантип өзүнүн алдын алса болот көп оорулардын, кайра кантип инфаркт болбош үчүн эмне кылыш керек. Ошол боюнча вот биздин деле винабыз бар, что биз студенттерди, может быть, өзүбүз ошончолук жакшы окута албай атабыз деп ойлойм. Көбүнчө ошо электрондук варианттарга салып койдук, интернеттен таап билип алгыла деп койдук. Анан мурда деген ооз-эки түшүндүрүп, көбүрөөк ошол мугалим менен окуучунун жакын болушу, бул деген ошол келечектеги дарыгерлерге бир топ эле башкача жолду бериши мүмкүн. Бул бир эле медицинада эмес, Гүлмира айым, анткени деген башка жак тармактардагы ушинтип айтылып келет. Жада калса мектеп окуучуларына да бүгүн көбүнчө деген үйгө тапшырманы берсе, мектеп окуучусу ошол тапшырманы интернеттен таап, ошол аркылуу түшүнүп жатат да, китептен окубастан. Бул оору жалпы эле бир эле Кыргызстан эмес, жалпы дүйнө жүзү бир ооруган бир ааламдаштырылган бир оору болуп жатат. Андан кийинки сурообуз, бул жүрөк оорусу негизи эле көбүнчө эмне себептен болот? Биздин түшүнүгүбүз боюнча жүрөк оорусу бул көп нервтенгенден болот, же болбосо бул төрөлгөндөн пайда болгон оору, же болбосо бир нерсеге көп кайгыргандан, кейигенден, ушундан пайда болот деп айтылат. Бул жерде жаштар берген суроо экен, бирөө жазыптыр, бул жүрөк оору сүйүүдөн пайда болобу, эмнеден пайда болот? Гүлмира айымдан сурап көргүлөчү. Негизи эле жүрөк ооруну кантип алдын ала болтурбоого аракет кылыш керек деп жазыптыр. Бул сиздин сүйгөн кесиңиз. Ушу акыркы сурообузга дагы бир жолу кайрылып кетсек. Жүрөк оорулары бул Кыргызстан үчүн эң актуальный проблема деп ойлойм. Себеби дегенде биздин Кыргызстанда 51% почти смертности бул сердечно-сосудистый заболеваниедан деп. Жүрөк, кан тамырлары оорунан болот. Анан кийин биз инсульт боюнча биздин Кыргызстан 1-чи место в мире занимаем. Инфаркт боюнча 6-чы местода турабыз. Бул аябай чоң проблема биздин государство үчүн. Мына биз мындай тоолуу мамлекеттерге кошулабыз. Биздин почти 50-60% взрослое население давление менен страдать этет. Ошол давление менен страдать эткен көбү билбейт, что давлениясы бар. Жүрүшө берет, көнүп калат. Мына баш ооруса цитрамон ичип коюшат. Давленияны контролировать этпейт. Мына жүрөктүн эң негизгиси, эң көп оорулар бул коронарная болезнь сердца, ишемикалык оору деп коебуз. Жүрөктүн ишемикалык оорусу, ошонун осложнениялары көп болот. Анан давление менен элдер страдать этет, давление көтөрүлгөндөн страдать этет, гипертоническая болезнь деп коебуз. Ошондуктан
жүрөктүн кан тамырлары оорусу бар, атеросклероз сосудов сердца деп коебуз, сосудов головы деп коебуз. Буга причина аябай көп. Биз факторы риска деп коет медицинада, кардиологияда. Фактор риска развития коронарной болезни сердца. Бул факторлор 30дан көп. Бирок эң эле негизгиси, мен ошол 5-6 айтып кетишим керек. Кайсы эң эле биринчи бул фактор риска бул биздин каныбызда холестеринди текшеришибиз керек. Ар бир адам өзүнүн жанагы холестерин, жакшы холестерин, жаман холестерин деп угуп жүрсөңүздөр керек. Ошол общий холестерин, анын липиди низкоплотности бул жаман холестерин, липиди высокоплотности бул жакшы холестерин. Ар бир адам өзүнүн бир определенный возрастка келгенде, например, эркектер бир 40-ка чыгып атканда уже билиш керек канча холестерини канча да. Анан кийин биз уровень холестеринди билиш керек. Гиперхолестерин бул чоң фактор, жана фактор рисктерге келет. Экинчи, эгерде адам давлениясы көтөрүлүп жүрсө, постоянно жакшы дарылабаса, давлениясы көтөрүлгөнүн билбесе, бул дагы жанагы жаман холестериндерди отложение тамырдын ичине май басканга способствовать этет, коронарная болезнь сердца. Андан башка дагы бул эгерде сахарный диабет менен адам страдать этсе, ошол сахар көтөрүлүп жүрсө, тоже атеросклероз ранний болот, тамырларына май басат. Андан башка тамеки чөгүү да, никотин тоже жана эндотелийге, кан тамырларынын ичиндеги слой эндотель деп коебуз, ошого жаман влиять этет никотин. Чеккендердин арасында жана коронарная болезнь, атеросклероз, инфаркттар көбүрөөк болот. Анан кийин ожирение дейбиз, то есть толгон, да, тоже фактор риска. Анан сиз айтып кеткендей, жана стрессовый ситуация тоже бир фактор болуп кетет. Стрессовый ситуацияга туура кабыл алуу, туура ошону жеңип кетүү. Если постоянно хронический стресс деп коебуз, эгерде в основном напряжение жүрсө адам, конечно, адреналин, норадреналин выделяться, постоянно тамырлар кысылып турса, бул давление алып келет. Эгерде постоянно адам давление менен страдать этсе, же жүрөгү тез согуп турса постоянно, то жүрөктүн, баштын кан тамырларына май баскан жана жаман холестерин май басканы көп болот. Андан башка дагы бир-эки фактор бар, ал бизден зависит этпейт. Например, бул жанагы наследственность, да? Төрөлгөндө пайда болгон. Наследственность жок. Наследственность деп коебуз, если ата энеде тукум кылган, да. Ата энеде эгерде инфаркт же инсульт 55-65 жашка чейин болсо, бул наследственность болот. Например, мен апам, скажем, 72-де инсульт алган, бул наследственностька кирбейт. Если ата энеде же бир туугандарында жаш кезинде 55-ке чейин атасы же 65-ке чейин апасында же инфаркт, инсульт болсо, бул тукум кылганга болот. То есть наследственностька карайт да. Анан өзүнчө бир даже эркек деген фактор риска, эркектерде жүрөк ооруу көбүрөөк болот. Эртерээк башталат эркектерде. Ошондуктан алдын алуу үчүн ошол мен айткан бүт факторлор менен биз күрөшсөк эле, өз убагында давлениябызды выявлять этип, туура дарыласак, өз убагында жана холестеринди холестеринди азайтыш үчүн эмне кылыш керек? Биринчиден туура тамак жеш керек. Биринчи тамак жеш керек, туура тамактануу керек, бул диета да. Жанагы жаман холестерин бул именно животный жырларда болот. Бул койдун майы, уйдун майы, сары майларда ошол бүт жаман холестерин болот. Ошону ограничить этишибиз керек. Мен канча консультацияны Кыргызстан боюнча, санавиация боюнча реанимацияда кардиология иштеп жүргөндө барып жүргөм в свое время. Канчалаган кишилер туура эмес тамактарланат. Ошондон эң көп болот. Кыргызстан үчүн ушул чоң актуальный проблема бул туура жана культура питания да. Биз тамак жебей кечке жүрүп, кечинде отуруп алып туруп, аябай күчтүү тамак жебиз. Ошол бүт холестериндер анан кийин кан тамырларга через печень барып туруп, кан тамырларга отурат. Ошол тамырдын ичине май басып, ичкерип, атеросклероз деп коебуз. Атеросклероз болуп, жүрөктүн тамырына, булчунуна жакшы кан барбагат да ичкерсе. Например, анан кийин ошол бляшка, эгерде үстүнө кичине жарылып кетсе, кан уюп калып, тосулуп калса, жүрөктүн булчунуна кан барбай калса, ошону инфаркт миокарда деп коебуз. Ошондой эле проблема бул баштын тамырында.
эгерде баштын тамырына ич кирип кетип май басып жана атеросклероз деп атпаймынбы, бляшка деп атам, ошондой болуп туруп давление резко көтөрүлүп же бир стрессовый ситуация болгондо жанагы бляшканын үстү кичине жарылып, бляшка обостряция кетсе, кан тамыры тосулуп калса, определенный баштын определенный бир менин участогуна кан барбай калат дагы, ошол участок некроз болуп погибать этет. Ошол инсульт деп коебуз. Ошондуктан ошону алдан алыш үчүн бир вот биз бекерден школа здоровья ачкан эмеспиз да, биздин мекемебизде. Школа здоровьяда биз ар бир фактор менен кантип күрөшүш керек. Ар бир фактор менен канчалык туура көрүшүш керек. Себеби дегенде даже вот, скажем, гиподинамия, вот биз целый день отурабыз, целый день отурабыз, целый день вот же баспайбыз. Мен деле азыр руководитель болуп убактым жок, отурушка туура келет. А биз физический нагрузка керек бизге. Ар бир адамга физический. Эгерде вот европейский руководство по кардиологии, по всем эмелерде рекомендацияларда айтылат, обязательно хотя бы 5 жолу жумасына бир 30-40 минут биз күчтүү нагрузка берип турсак жүрөккө, то жүрөктүн тамырлары таза болот. Ошондуктан бүт, чтобы вот атеросклероз развиваться этпей, адам көп жашаш үчүн бүт тармакта сразу. Это диета, это давление следить этиш керек, это физические нагрузки, басып жүрүшүбүз керек. Анан кийин тамекини таштоого аракет кылыш керек. Анан өз убагында каныңыздагы сахарды көрүп коюш керек, потому что диабет дагы ал билинбейт. Акырындан адам суусайт, бир күндөн анан кийин осложнениялар менен түшөт. Адам өз диабети да билбей калат, сахарын диабет бар эмеспи. Ошол факторлор менен эле биз туура күрөшкөнү үйрөнө алсак, ошол факторлорду өз убагында токтотуп койсок, анан кийин ошондо биз кан тамырларынын ооруларыны, осложненияларды, инфаркт, инсульттардын алдын алабыз. Маегизге чоң рахмат, Гүлмира айым. Мына биз азын убак болсо дагы сиздин ушул пациенттериңиз менен, жалпы эле көрүүчүлөр менен бири-бирибизге маалымат бере алдык деп ойлойм. Негизи эле ушул медицина тармагында бүгүнкү биздин жарандарга туура жол көрсөтүү, ушул оорудан кантип алдын ала сактануу керек деген темаларда мындан кийин да убактыңыз болсо биздин студияга келип берип турсаңыз деген өтүнүчүбүз бар эле. Анткени ушул жүрөк оору боюнча бизге кайрылгандар абдан көп болот. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мындан ары дагы алдыңкы жетекчилерден жана ушул клиникаңыз алдыңкы биздин коомго эң керектүү клиникалардан болуп жүрө бериңиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөтүнүн иш башкармасынын клиникалык ооруканасынын башкы директору Гүлмира Баитова келип маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.